Assalamu alaikum, muğun organları gelingizler. Antkeni bu video material sizler için muğun bul söğüktörдүн байланыштыргычы жана кыймылдаткычы. Ал өзүнө кемирчектин тарта bir канча элементтерди камтыйт жана ошол элементтердин кайсынысында бузулуп болсо дагы сөзсүз түрдө оору болот. Негизинен эки түрдүү muğun оорулары бар: артрит жана артроз. Булардын көп окшош жактары болушу менен бирге эле айырмачылыктары дагы толтура. Негизги 3 айырмасын сиздерге санап бермекчимин. Биринчиси ооруга байланыштуу. Артрит менен жабыркаган адамдын көп муундары оорушу мүмкүн жана ал олтурганда дагы турганда дагы каттала берет. Ал эми артроз менен жабыркаган адамдын бир эле мууну ооруйт жана басып жүргөндө, тынч олтурганда ал дээрлик катталбайт. Бирок эгерде оору күчөп кеткен болсо 3-4 стадиясына жетип, анда адам уктап жатканда дагы оору каттала берет. Экинчи айырмасы: артрит менен бардык курактагы адамдар ооруй беришет, ал эми артроз менен болсо жашы өтүп калган адамдар көп эсе оорушат. Ал эми үчүнчү айырмасы болсо, артрит өзүн тезирээк көрсөтөт. Ал эми артроз менен жабыркаган адам бир канча ай болбосо жылдар бою дагы ушул оору менен оорушун сезбеши ыктымал. Ошонусу менен ал коркунучтуу дагы, анткени процесс бир кыйлага барып калгандан кийин аны артка кайтаруу мүмкүн болбой калат. Артроздун негизинен 4 стадиясы бар. Алгачкы 2 стадиясында дары-дармек менен ооруну бөгөттөөгө болот, бирок 3-4 стадиясына жеткенден кийин аны эндопротезирование кылууга туура келет. Тагыраагы муунду алып салып, ордуна жасалма муун коюшка туура келет. Андыктан эгерде сиз ушул оору менен жабыркап жүргөн болсоңуз, мүмкүн болушунча ошого жеткирбегени аракет кылыңыздар. Бул үчүн дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болушуңуздарга туура келет. Бир жылда 2 жолу болсо дагы врачка барып туруңуздар. Ал эми кошумча дагы өз алыңыздарча ооруну бөгөттөөчү чараларды колдонушуңуздар керек. Мен сиздерге азыр ошолорду санап бермекчимин. Биринчиси бул кыймыл. Кыймылдын негизинен 2 түрү бар. Бул күндөлүк иш аракеттер. Экинчиси болсо көнүгүүлөр. Күндөлүк иш аракеттер менен баарыбыз алектенебиз, бирок көнүгүүлөрдү баарыбыз жасай бербейбиз. Кайсы муунуңузда артроз болсо, ошону көбүрөөк кыймылдаткан аракет кылыңыздар. Кыйнап койбоңуздар, бирок дайыма кыймылдатып туруңуздар. Ошондо ооруну бир кыйла бөгөттөгөн болосуздар. Кан жеткен жерге оору жетпейт. Дайыма көнүгүү менен алектенип жүрүңүздөр. Экинчиси, эгерде сиздин салмагыңыз нормадан ашыкча болсо, өзүңүздүн табигый салмагыңызга жеткен аракет кылыңыздар. Анткени 1 килограмм ашыкча жүк дагы артрозду андан бетер күчөтөт. Эгерде ушул көйгөйдөн көптөн бери арыла албай жүргөн болсоңуз, менин 1 айлык курсума катышсаңыздар дагы болот. 8 айдан бери ушул иш менен алектенип келе жатам. 500дөн ашык адамдар катышты жана алардын 90%-ында жакшы жыйынтыктар болду. Катышуу үчүн комментарийге номериңизди жазсаңыз болот, же мен номеримди таап байланышсаңыздар дагы болот. Сөзсүз түрдө ашыкча салмактан арылыңыздар. Үчүнчү сунушум болсо, бул 2 түрдүү азык. Алар кызыл өңдөгү балык жана уйдун боору. Ушул азыктарды мүмкүн болушунча көбүрөөк жеген аракет кылыңыздар. Анткени булар бизге керектүү болгон бардык витаминдерди жана минералдарды дагы бере алышат. Эгерде сизде муун оорулары болсо, витаминдерге жана микроэлементтерге болгон муктаждык көбөйөт. Аларды ушул азыктар менен толуктасак жакшы болот. Жана дагы сизде кайсы витамин же минерал жетишсиз экендигин аныктагыңыз келсе, анализ тапшырсаңыз дагы болот. Мисалы, витамин Дга, магнийге, К витаминине жана дагы башка кээ бир микроэлементтерге анализ тапшырып көрсөңүз болот. Кайсынысы жетишсиз болсо, ошону толукташыңыз керек. Негизинен ушул сунуштарды дагы эле азырча айта алам. Анткени эң маанилүүлөр деле ушулар. Анан дагы эгерде оору күчөп кетип 3-4 стадиясына жеткен болсо, бирок операция кылуудан качып жүргөн болсоңуз, дагы бир сунуш бар. Бирок бул доказательный медицинада жок, тасталбаган. Бирок кээ бир адамдар мындан жакшы натыйжа алгандарын айтып жүрүшөт. Демек, бул кандай ыкма? Кадимки эле сөөлжанды аласыз, аны муздак сууга салып коюш керек болот. Жана бир канча сааттан кийин аны алсаңыздар тазаланып калат. Ошону блендерден чыгарып, кефирге кошуп ичсеңиздер болот. Ичип жүрсөңүздөр, балким оорудан айыгып кетесиздер. Бирок бул доказательный медицинада жок, дагы бир жолу эскертем. Адамдардын айткан боюнча гана ушул сунушту сиздерге айтып койдум. Негизи ишенсек, бардык нерседен шифа тапсак болору баарыңыздарга эле белгилүү.
Эгерде маалымат сиздер үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкалар менен дагы бөлүшүп коюңуздар, каналга катталыңыздар. Анткени сиздер үчүн өтө пайдалуу болгон маалыматтар тез чыгып турат бул жерден.